Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Мен атым Айзат Турдубаева. Мен Greenleaf корпорациясынын партнеру болуп иштеймин учурда. Бүгүн ушундай сонун күндө бул видеону тартууну туура чечтим. Кыймылдап кетатат. Декабрь 2024-жыл. Бул видеодо биз сиздер менен Greenleaf корпорациясынын 3 түр күнүмдүк кирешеси боюнча жана пакет деп коебуз, пакеттердин айырмачылыгы боюнча кеп кылабыз. Эгерде бул видео сизге туш келип, сиз көрүп жаткан болсоңуз, бул жөн жерден эмес деп билем. Мүмкүн сиз кандайдыр бир бизнести кылсам деп, кандай десем, мүмкүнчүлүк изденип жүргөн инсандырсыз. Жашоомду өзгөртөм, өзүмдү өстүрөм деген инсандырсыз. Же случайно бир жерден Greenleaf'те угуп калып, соц тармактарга кирип, маалымат алып аткан учурдуңузdur. Айтор жаратканымдын каалоосу менен ушул видео туш келип көрүп аткан болсоңуз, маркетинг план жаккан болсо, кызыккан болсоңуз, эң негизгиси сиздин каалооңуз болсо, номер телефон калтырып кетем, байланышка чыгыңыздар. Сиз менен биргеликте Greenleaf'те иштешкенге даярмын. Учурда мени компанияга катталган партнерлор көрүп жаткан болсо, анда айтып коет го, жана лайк басып коюңуздар депчи, лайк басып кетиңиздер, мага болгон каалооңуздарды жазып коюңуздар. Мага эмнени каалаган болсоңуздар, ошол нерсени жаратканым сиздерге 10 эселеп, 100 эселеп берген болсун. Андыктан, урматтуу партнерлор, Greenleaf корпорациясынын партнерлору, сиздерге мен ийгилик каалаймын. Чоң ийгиликтерди багындырыңыздар. Материалдык кыялдарыңыздарды Greenleaf'тин жардамы менен ишке ашырганыңыздарды жараткан насип кылган болсун. Жүрөкчө там гүл калтырып кетсеңиздер, хотя бы ошол мен менетимди баалаттыр деп кубанып каламын. Жөнөкөй тил менен айтып бергенге аракет кылам. Узак болуп кетсе, кандай десем, скучно болуп кетсе, листать этип, reels көрүп, киноңуздарды көрө берсеңиздер болот. Анан албетте, жана айтып өттүм го, каалоо болсо, каалоо болгон инсан угат, көрөт, ушул офиске келет, бизнести өзү баштап иштейт, кылат. Каалоосу жок болсо, кошулат болушуңуздар керек. Кулак тешилгенче айтып, мээсин ачып, информацияны куюп койсоң дагы, мындай былк этпейт да. Эртеңки күнүбүз баарыбызга белгисиз. Албетте, мен бүгүн маркетинг план кандай болсо, ошондой кылып, менин деңгээлимдеги түшүнүк менен айтып бергенге аракет кылам. Анан ошол экранды кайрып, маркетинг планды баштайлы. Номер телефон калтырып кетем. Сурооңуздар болсо жазыңыздар. Иштеймин дегендер болсо байланышыңыздар. Маркетинг баштайлы. Мен атайын зеленый маркер сатып алгам, ушу менен белгилеп турам. Корпорациянын аты Greenleaf. Зеленый лист деп которулат. Бул менен жакшы көрүнбөй калат экен, ручка менен чийем. Greenleaf өзү китайская корпорация. Совместно Европа менен биргеликте иштейт. Европанын кайсы өлкөлөрү? Италия, Марвизия бренди. Бул жакта одежда, кожаный обувь, аксессуарлар. Швейцария, Селюкс. Бул жакта косметика, уход за кожей. Германия, Нил Рич. Оздоровление семьи. Оздоровительные продукции. Витамины. Япониянын Картли жана Карич дегени. Бул жакта товары для дома, для всей семьи. Для дома. Франция
Чанери жана Каве Вин деген бренд компаниялар. Бул жакта парфюм, вино и так далее. Кытайдын өзүнүн iLive деген бренди. Бул жакта мыломоющие жана гигиенические жанагындай товарлар. Айтор товары для всей семьи. Корпорация Greenleaf'тин өзүнүн 5000ден ашуун товар түрү бар. Бардык товарлар эко, био продукция. Түздөп алайын. Россияда 1000ге жакын товардын түрү бар. Албетте, ар биринин сертификаты бар. Сертификат баары бар. Корпорация Greenleaf по идее өзү 1998 жылы ачылган. Бул учурга чейин традиционный бизнес кылып, жумуш кылып 26 жылдан бери иштеп келген. Ал кандайча иштеген? Бул производство өзүнүн 3 заводунда жакшы таанымал болгон белгилүү эле компаниялардын продукцияларын не кылган, чыгарып берген. 70 гектар жерде өзү сырьену чыгарат. Мындайча айтканда, бамбук, алоэ, ошоларды өзү өстүргөндүктөн, өзү чыгаргандыктан эмне? Арзан товарлар. 2016 жылы MLM болуп дүйнөгө чыгуу болгон. Азыркы учурда Greenleaf корпорациясы 32 мамлекетте официалдуу иштейт. Ал эми корпорация Greenleaf 2019 жылы 29 июлда Россияда официалдуу ачылган. Бизге 5 жыл болду. Корпорация эмне берет? Биринчи ID номер берет. Бул эмне? Бул кабинет. Бизге кабинет ачып берет. Андан кийин подарок берет. Подарокты биз дагы не деп коебуз? Кейс деп коебуз. Лицензия. Лицензияны баарыбыз билебиз. Франшиза, мындайча айтканда, магазин ачуу мүмкүнчүлүгү франшиза. Скидка. Сиз катталып 50 жана 67% скидка менен алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары компания купон салып берет. Сиз катталган акчаны ваучерный деньги деп коебуз, электронный акча кылып 3 эселеп кайтарып берет. Наследство. Сиз наследство калтыра аласыз. А эң негизгиси документация. Эң керектүү нерсе, жана платформа. Эмне себептен мындай кылып чийдим? Себеби бул эми ачылат. Буюрса. Эми компанияга кириш үчүн 3 пакет бар. Корона, бриллиант, платина. Муну биз эмне деп коебуз? Вход. Доллар менен айтканда, мисалга платина пакети $400, 1200, 2400 $. Биз качан компанияга катталганыбызда PV болуп сүйлөшөбүз кабинеттин ичинде. Ар бир пакетибиздин өзүнүн PV'си бар. Платина пакети 275, 825, 1650. Сиздер корона пакети менен киргениңиздерде, мисалы, рубль менен 174 рубль болот. Бриллиант пакети 86 000, платина пакети 28 900. Бул рубль менен айтканда. Рубль. Ушул пакеттин бирин. Эми сиздер чөнтөгүңүздөргө жараша
3 пакеттин бирин тандап киресиздер. Коронаны тандап кирген болсоңуздар, компания 617-400 купон берет. Бриллиант пакетине 308-700 купон берет. Платинага 102-900 миңге барабар купон берет. Купон жана плюс корона пакетине 6 кейс, бриллиант пакетине 3 кейс, платина пакетине 1 кейс. Эмне деп коебуз? Подарка, белек аласыздар. Сиздер могул 3 пакеттин бирин чөнтөгүңүздөргө жараша эмне кыласыздар? Тандап алып катталасыздар. Сиз катталдыңыз. Катталганыңызда эмнелерди аласыз? Жана айтып өткөнмүн. Могул тоголок кылып айтайын, могу пакеттерди өзүнүн неси бар дедим, PVC бар. Эми биз кабинеттин ичинде PV менен сүйлөшөбүз көпчүлүк учурда. 4 мүмкүнчүлүк аласыз компанияга катталып. Биринчи мүмкүнчүлүгү бул 50% скидка. Умный клиент болуу. 50% скидка менен алып, сиздер 10% кэшбэк кайтарып аласыздар. Экинчи мүмкүнчүлүгү 50% скидка менен алып жатасыздар го. Ошону алып сатуу. Мына 50% менен аласыздар да 100-150% менен сатсаңыздар болот. Алып саткандарыбыз аябай көп. Үчүнчү мүмкүнчүлүгү эмне? Лицензия деп айткам, эсиңиздердеби? Магазин ачуу мүмкүнчүлүгү. Сиздер Greenleaf деп магазин ачуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Ал эми төртүнчүсү бул дилер деп коебуз, MLM бизнес. Акчаны маркетинг пландан тапсаңыздар болот. Эми караңыздар, өзүбүздүн бизнести болгону 28.900 рубльга же сомго сатып аласыз. Бул нормалдуу нерсе, бул сонун нерсе. Караңыздар, сиздер катталып кандай сонун нерселерди компания берип жатат. Кандай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Аны билген адам албетте 28.900 бул өтө аз деп билет. Эми биз сиздер менен корпорациянын 3 түрүнүн жөнүндө сүйлөшөбүз дегенбиз. Бирок корпорациянын 11 түр кирешеси бар. Анын биринчи жана экинчи, үчүнчүлөрү күнүмдүк бонустар. Биринчиси белгилеп коеюн, тоголоктоп эле. Реферальный бонус. Муну эмне деп коебуз? Реклама. Экинчиси бонус за уровень. Муну биз линия деп да айтабыз компаниянын ичинде. Командный бонус. Бардыгыбыз билген бинар. 10%, 12%, 15%. Эсиңиздерде бул командный бонус кандай төлөнөт? Могул кирген тандаган пакетиңиздерден процент аласыздар. 10% платина, бриллиант 12, корона 15%. Сиздердин пакетиңиздер командный бонустан алчу процентиңиздерди билгизет. Эми экинчи, үчүнчү бонус жөнүндө сөз кылабыз. Белгилеп коелу. Реферальный бонус. Реферальный бонус за приглашение. Жана айтып өткөм, реклама деп. От
пакета төлөнөт. Эсиңиздерде болсун, сиздер чакырган пакеттен за приглашение. Мисалы, сиз платина пакетин чакырган болсоңуз 914 рубль аласыз. Бриллиант пакетин чакырган болсоңуз 2743 рубль аласыз. А эгерде сиз корона пакетин чакырган болсоңуз, анда 5484 рубль аласыздар. Мындай кылып көргөзөлү. Мынакей. Сиз катталдыңыз платина пакетине. Артыңыздан платина пакетин чакырган болсоңуз, бул 275 пиви берет. Платина. Бул үчүн биз канча алабыз? Реферальный бонус 914 рубль алабыз. Эгерде сиз артыңыздан бриллиант пакети 825 пиви берет, бриллиант. Бул учурда 825 пивинин 5% 2743 рубль. А эгерде сиз 1650 пивилик корона пакети чакырган болсоңуз, сизге 5484 рубль төлөйт. Бул кандай саналат? 275 пакет 5%га көбөйтөбүз, 70-ке көбөйтөбүз, минус 5%, бул 914 рубль. Ар бир пакет ушинтип саналат. Бизде $1 70 рубльга барабар. Реферальный бонусту түшүндүрө алдым деп ойлойм. Эми экинчи бонусту сүйлөшөбүз. Бул жерден белгилеп алалы. Экинчи бонус за уровень. Компаниянын ичинде бонус за уровень деп эмне деп айтабыз дедик? Линия бонусу деп айтылат. Эми караңыздар, платина пакети үчүн компания условный единица деп коет, $88 төлөйт. Платина пакет үчүн. Караңыздар, сиз платина менен катталып, оң тарабыңызга платина, сол тарабыңызга платина пакетин чакырганда эмне болот? Бинар жабылат жана теңделип линия жабылат. Сиз платина пакетин чакыргандыгыңыз үчүн 5852 рубль аласыз. Эгерде сиз оң тарап, сол тарап бриллиант пакетин чакырган болсоңуз, дагы линия жабылып, бирок 5852 рубль аласыз. Корона үчүн да 5852 рубль. Караңыздар, платина пакет менен катталып, корона бриллиант платинаны чакырсаңыздар, платинага 88 условный единица төлөнөт. Экинчиде, сиз бриллиант пакети менен катталган болсоңуз, компания 240 условный единица төлөйт. Бинарыңызды чийип коелу. Оң тараптан платина, сол тараптан платинаны катталганда теңделип линия жабылып жатат. Платина үчүн 5852 рубль алабыз. Оң тарап, сол тарап бриллиант пакетин чакырган болсоңуз, бриллиант пакетине 240 условный единица төлөйт дедим. Бул рубль менен 15960. Корона үчүн дагы бизге 15960 төлөйт. Бриллиант үчүн $240 десем болот, доллар төлөйт. Эми сиз корона пакети менен катталган болсоңуз, артыңыздардан бинар ылдый түшүп кетет. Оң тарап, сол тарап платина пакетин чакырдыңыз. Ал учурда сизге линия жабылат дагы, сиз 5852 рубль аласыз. Эгерде корона пакети менен катталып, артыңыздан бриллиант пакетин чакырган болсоңуз, оң жакка, сол жакка линияңыз жабылып, канча аласыз? 15960 рубль аласыз. А эгерде оң тарап
сол тарап корона пакетін чакырган болсоңуз, анда компания сизге 29.260 рубль төлөйт. Корона пакетинин линиясы бул 440 условный единица төлөйт. Корона пакети үчүн $440. Эми кийинки бонусту карайбыз. Үчүнчү бонус командный бонус. Бул кандай? Бинар дедик, процент менен. Эми командный бонусту биз бинар дейбиз, көпчүлүк билген бинар. Бул кандай? Түздөп алалы камераны. Сиздер өзүңүздөр катталган пакеттен аласыздар. Ваш пакет. Сиздин пакетиңизден эмне? Бул эмне болгон пакет эле вход деп коебуз да. Платина 10, 12, 15% деп алабыз дегенбиз. Бул кантип төлөнөт? Бинар от малого товарооборота дейбиз, от малого товарооборота төлөнөт. Дагы биз эмне деп коебуз? Ветка. Көрүнбөй калды, камераны жылдырабыз. Жакшы эле көрүнүп, угулуп жатсам керек. Ветка деп айтабыз. Сиздин малый веткаңыздан жана ширинадан бинар төлөнөт. Эми сиз платина пакети менен катталып, өзүңүз оң тарап, сол тарап платинаны чакырганда эмне болуп атат? Бинар жабылып атат, Платина пакетин чакыргандыгыңыз үчүн бинар 1828 рубль аласыз. Эгерде сиз оң тарап бриллиант, сол тарап бриллиант пакетин чакырган болсоңуз, анда 825 пивинин 10% 5486 рубль. Коронаны чакыргандыгыңыз үчүн 10972 рубль. Эми караңыздар, сиз бриллиант пакети менен катталдыңыз өзүңүз, Оң тарап, сол тарап чакырганда эмне болуп атат? Платинаны чакырсаңыз, оң тарап, сол тарап бинар үчүн 2197 рубль аласыздар. Бриллиант пакети эки тараптан бриллиант пакетин чакырган болсо, бул учурда 6583 рубль алат. Эгерде оң тарап, сол тарап корона пакетин чакырган болсоңуздар, бриллиант пакетине канча аласыз? 13167 рубль аласыздар. Бул корона пакети. Сиз корона пакети менен катталып, оң тарап, сол тарап кетип атканда веткаңыздар, платина, бриллиант болуп сиздерге бинар жабылып, платина пакети үчүн 2743 рубль аласыздар. Ал эми эки тараптан бриллиант пакетин чакырган болсоңуздар, 825 пивинин 15%, бул 8229 рубль. Корона пакети менен катталып, оң, сол корона пакетин чакырган болсоңуздар, бинар үчүн сиздер 16458 рубль аласыздар. Достор, бинар бонусу сиздердин пакетиңиздерге жараша эмне? Процент төлөйт. Эми биз сиздер менен эмне кылабыз? Пример кылабыз. Албетте, пример. Мынакей, сиз катталдыңыз. Платина пакети менен 275 пиви. Оң тарабыңызга, сол тарабыңызга 275 пиви деп платина пакетин чакырган болсоңуздар, компания эмне төлөйт? Реферальный бонус 914 рубль.
дагы 914 рубль. 2 адам чакырдыңыздар, Бинар жабылып 1828 рубль, линия жабылып 5852 рубль төлөйт компания. 3 бонус ушинтип төлөнөт. Мынандай кылып жазып түшүндүрөм. Реферальный бонус сиз платина пакети менен катталып платинаны чакырганда 914 бинар үчүн 1828 рубль. Ал эми линия үчүн 5852 линия. Итог 9508 рубль аласыздар. 2 адам чакыргандыгыңыздар үчүн. Эми сиздер платина менен катталып артыңыздардан бриллиант пакетин чакырган болсоңуздар 825 PV бриллиант. Реферальный бонус бриллиант пакети үчүн 2743-2743-төн 2 жолу алабыз. Бинар үчүн 5486 рубль, линия үчүн 5852 рубль. Итог 16824 рубль аласыздар. Ал эми сиздер артыңыздардан оң тарапка 1650 PV деп кайсы пакетти чакырып атасыздар? Корона пакетине реферальный бонус 5484 рубль. Бинар үчүн канча алабыз? Жана айтып өткөм 10972 рубль. Ал линия үчүн 5852 рубль аласыздар. Итогу 27792 рубль. Эми экинчи пример. Сиздер бриллиант пакети менен катталдыңыз, 825 PV деп кабинетиңизге чыгып калды. Оң тарабыңызга, сол тарабыңызга сиз платина 275 PV чакырган болсоңуздар, бриллианттан платинаны чакырганда кандай төлөнөт? Реферальный бонус 914 рубль, дагы 914 рубль. Плюс бинар үчүн 2197 рубль төлөйт. А линия үчүн платина пакетине канча эле? 5852 төлөйт. Итог 9877 рубль төлөйт. Эми сиздер оң жагыңызга, сол жагыңызга кайсы пакет? 825 бриллиант пакетин чакырган болсоңуздар, бриллиант. Сиздер бриллиант пакет менен катталгансыздар. Реферальный бонус 2743. 2 адам да. Бинар үчүн 6583 рубль, а линия үчүн канча эле? 15960. Итог 28029 сиздер аласыздар. Эми бриллиант пакети менен оң тарапка 1650, сол тарапка 1650 деп кайсы пакет? Корона пакетин чакырган болсоңуздар, компания кандай төлөйт? Реферальный бонус 5484 рубль плюс 5484 рубль. Бинардан канча алабыз? 1650 бриллиант пакетине 12% менен 13167 плюс линия 15960. Итог
40.095. Үчүнчү пример. Сиз кайсы пакет менен катталдыңыз? Корона пакети менен катталган учурда 1650 пиви кабинетиңизде. Оң тарабыңызга, сол тарабыңызга кичинекей пакет, кайсы пакет? Платина 275 пиви, 275 каттаганыңыз учурда кандай болот? Сиз корона менен биринчи реферальный бонус. Кайсы пакет чакырдык? Платина. Платинага 914 5% болот, реферальный бонус. Бинарный бонус 2743 рубль. Ал эми линиябыз бар. Линия. Ал үчүн 5852 платина пакети үчүн, Итог 10.423 рубль аласыздар. Итогу. Корона пакет менен катталып, сиз оң тарабыңызга 825, сол тарабыңызга 825 пивилик кайсы пакетти чакырып атабыз? Бриллиант пакетин чакырып аткан болсок, реферальный бонус 2743 рубль. Плюс бинар үчүн канча төлөйт? Биздин пакетибизге 12%, 825-тики 8229, линияга 15960 төлөйт. Итог 29675 рубль. Эми сиздер корона пакети менен катталып артыңыздардан кайсы пакет чакырып атасыздар? Корона пакетин 1650 пивилик. Бул учурда жазып алабыз корона. Реферальный бонус корона үчүн канча төлөйт? 5%, 5484, дагы бир жолу 5484, эки жолу эки адам чакырдык. Плюс бинарга 16458 рубль. Ал эми линия канча эле коронаныкы? 29260 рубль. Итог 56690 рубль аласыздар. Эми караңыздар. Сиздер бир эле жумушту кыласыздар, бир эле убакытты жумшайсыздар. Мына платина пакети 275 пивиге катталып, артыңыздан платина чакырганда канча аласыз? 9508. А если платинадан эле коронаны чакырган болсоңуз канча алып атасыз? 27792. Бриллиантка 16000 алып атасыздар. 16824. Эми сиз бриллиант пакети менен 825ке платинаны чакырсаңыз канча алып атасыз? 9877. Бриллиантка 28000. Корона пакети үчүн 40000 алып атасыздар. Ал эми корона менен катталып платинаны чакыргандыгыңыз үчүн канча аласыз? 10423. Бриллиант чакырган үчүн 29600. Корона үчүн коронаны чакырганда караңыздар 56690 алып атасыздар. Бир эле жумушту кылабыз, бир энергия кетиребиз. Канча акча алыш? Бул албетте сиздердин гана чечимиңиздерден болот. Достор, эсиңиздердеби, бизде 11 түр киреше бар. Эми мен калганын кыскача айта кетсем. 4-чү бонус от купона, ваучер деп коебуз, 40-чы глубинага чейин төлөйт. 5-чи бонус от пиви товарооборота. Бул КТО деп да айтып коебуз, командный товарооборот. МБ бинар бонус деп да айтабыз. МБ деп кабинетте ушинтип төлөнөт сиздерге. Бул кандай төлөнөт? Биринчи уровеньден 50-чи уровеньге чейин определенный процент менен төлөт. Ал сиздердин личныйыңыздерден повторный покупкасынан
ушул проценттер төлөп берет. 6 бонус МБ бонус 0,5%. Караңыздар, 5 бонусту личниктерден төлөп аткан болсо, бул бизге переливден түшкөн команданын 50-глубинасына чейин 0,5% төлөнөт. 7 бонус личный товарооборот, возврат 10%. Кэшбэк. МС бонус деп кабинетиңиздерге чыгып кайтып калат акчаңыздар. 8 лидерский бонус. Муну биз чека деп коебуз. Сиздердин 14 глубинаңыздарга чейин төлөп берет. СНГ товарооборотунан 3% деген бул бизде пассивный доход, пенсионер деп айтып коебуз. ЛС бонус деп кабинетте 3% түшөт. 10 бонусубуз накопительный бонус. Бул бонустардын бардыгы определенный рангка жеткенде төлөнөт. Ал кандай төлөнөт? Мировой товарообороттон 2% төлөнөт. Автомобиль, недвижимость и саякатка. Автомобилге 0,5%, недвижимостька 0,5%, саякатка 1%. 11 бонус звездный бонус. Бул директор 1 жана директор 6-дан баштап мировой товарообороттон 1% пассив. Жана компанияда 11 вид доходдон сырткары бизде кошумча бонустар бар. Анын бирөөсү бул промо путевка, саякат. Сиздер качан эки тараптан оң, сол команда менен биргеликте 15.000 PV өткөргөн болсоңуздар 6 ай убакыт берилет. Жана 2750 PV'ни лично өзүңүздөр чакырган болсоңуздар, азыр 9 күнгө Кытайга промо коюлган. Ал дагы дополнительный бонусубуз бул автобонус. Сиздер команда менен биргеликте 50.000 PV, 50.000 PV команда менен биргеликте өткөргөн болсоңуздар, определенный рангка жеткенде 70.000 PV бир айдын ичинде команда менен биргеликте ушул оборотду өткөрсөңүздөр, компания ал үчүн 150.000 рубль төлөйт. Эми караңыздар, ушул бонусту сиздер бир жылдын ичинде, мисалга бир айдын ичинде жасаш керек деп атпайбызбы? 1 месяц 5 жолу, бир жылдын ичинде 5 жолу өткөрсөңүздөр, 5 жолу 150.000ден төлөйт. 10 жолу өткөрсөңүздөр, 10 жолу 150.000ден төлөйт. Дагы бир дополнительный бонусубуз вознаграждение деп коет. Ал кандай төлөнөт? $1000 сиздер менеджер ранкын жапкан болсоңуздар, мындайча айтканда гүлдүн ордуна берет. $2000 сиздер старший менеджер жапкан болсоңуздар, гүлдүн ордуна куттуктоо акчасы бир жолу разово төлөнөт. $3000 сиздерге за директор ранг үчүн төлөйт. Ал эми $5000 сиздер за старший директорду жапкан болсоңуздар төлөйт. И ушинтип өсүп кете берет. И так далее деп коеюн. Ошону менен менин видеом аяктап баратат. Кимге кызык болгон болсо,
иштеймин деген болсо, албетте калган бонустарды кенен жүзмө жүз жолукканда, көрүшкөндө сүйлөшөбүз. Келиңиздер биздин чоң, күчтүү, ынтымактуу командабызга кошулуңуздар. Биз менен биргеликте иштешиңиздер. Чогуу жаңылалы, чогуу ийгиликтерди жараталы. Тынч болуңуздар деп Айзат.